Söz айтсакыбыз шуну демекчи залдында аурасын чөткү кылдыңыз. Рахмат сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү автордук школанын катышуучулары? Бүгүн кимде ким катышкан болсо өтө бактылуу инсандар экенбиз. Мына көз азыр ыйлагандар Кудайга миң халла шүгүр ушундай залда туруп ыйлаганыбызга, ыйлаган адамдардын көз жашын көргөнүбүзгө Кудайга шүгүр да. Ыйлабай койгон адамдар бар да, жүрөгү таш болуп калганчы, ошо жүрөгүбүз таш болбогонуна миң халла шүгүр деп бүгүн өтө бактылуу экенмин. Ушунча адамдардын арзуму, историясын уктум. Сиздер да бактылуу экенсиздер. Азыр менин историямды угасыздар. Платочка готовьте десе. Азыр ушунчалык өзүмдүн историямды айтайын деп атам. Мен эч жерде айткан эмесмин. Мен өзүм Жалал-Абад областынын кызы болом. Сузак районунун Ысык көл өкмөтүнө караштуу тоо жакта, Кара булак деген жактарды билеби? Кара булак, Каралма там ошол. Бизге автобус барбайт, машина барбайт. Караматка чейин барат, анан 2 саат наракка ат эшек менен кетебиз да. Мен ушундай жерден чыккан кызмын. И еще башкалардан өзгөчөлүгүм меники Арфлейм компаниясына мен 9-класстын билими менен бизнес кылдым да. 9-ду бүткөндөр барбы? Дальше окубагандар, а? Дальше окубагандар вообще. 9-ду бүтүп вообще окубагандар бар экен. 9-классты бүтүп окубай калдым десем, адамдар мынтип карашат да. Неге окубай калгансың дейт да. Мен жакшы үй бүлөдө чоңойдум. Ата-энем чоң атам менен чоң атам өтө бай киши болгон. Чоң атамдын кармаганын атам алып кете албады. Атам менен апам мен 5-класста окуп атканда апам менен атам ажырашып кетти. 7-класста окуп атканда чоң атам өлдү. 8-класста окуп атканда чоң энем өлдү. 9-класска келгенде апам ооруп калды да. Апам ооруп калды дагы, диагнозу туберкулез деген диагноз чыкты. 7 ай комада жатты. Апрелде комага түшкөн болсо, дагы ыйлайм. Сизди карап турайчы, ыйлабайсыздар. 7 ай комада жатты. 7 ай комада жатты. Мен айттым да, апам комага түшүп калганда иштеш керек болду. Себеби 2 өлүп көмдүк. 2013-2012 жылдары өлүп көмүш өтө кыйын эле да. Пайшамбилигине дагы кой сой да, согун союп ошондой өлүп көмүш өтө кыйын эле. Болгону 2 малыбыз калды эле, ошону апамы сактап калыш үчүн 2 малды тең саттык. Анан уже эч жактан бизде мындай акчанын киреше деген жок эле да. Бизде киреше болбогондуктан иштешке туура келди. Жаз маалы болуп калды, апрель болуп калды. Ондо козгарынды ала турган, кийин козгарын сатып аттык. О маалда козгарынды эле сатпайт элек, биз жаңака ишенип жашайбыз да. Өзүбүздүн 4 гектар жаңабыз бар эле. Ол жыл ошо болбой калса керек же, болсо дагы билбейм, кыскасы запаста эч нерсебиз жок эле, иштешке туура келген да. Апрель айы эч жерде иш жок да. Май айында болсо бирөөлөрдүн чабыктарын чабып акча табат элек да. Анан так мен эмне кылдым? Апрелде агайга келдим да, агай мага мен өзүм мектепте жакшы окугам да, жакшы окуп келет эле, ушундай болуп калды. Мен дедим, экзамди эртерээк тапшырып коюн, мага аттестат бересиң дедим да. Десем, сен бара бер, апаң ооруп атат, үкөлөрүңдү кара деди. Биз 5 бир тууганбыз. Мен 9-класста 14 жашта болганмын. 14 жашымда 5 баланы баккан эненин ролуна отуруп калгам да. Нан жабам, үй кылам, бардыгы. Менден чоң акам бар, ал эмне кылат? Ал ондо унду тегирменден чыгарат элек го. Тегирменге барып ошол жерде жүк, не знаю, эмне кылат, жүк ташыйбы, кыскасы 1 килограмм, 2 килограммдан ун алып келет. Ошентип жашообуз уланып кетти да. Анан эч жактан акча келбей калды, иштешке туура келип калды. Анан мен иштейм десем, эжемдер мага иш таап берди. Жанакы Жалал-Абадта Абдыкар ата деген кафени билесизби? Ким билет? Ошол жерге анан кийин мени посудага киргизип койду да. Посудага киргизип койду. 2 этаж да, ол эми көрбөгөндөр элестетип, 2 этаж, анан 2 этаждын посудасын 14 саат жуган экен да. Менде ошондо ушунчалык күч болгон экен. Мен азыр ойлосом ол нерсени кыла алмакмын. Азыр данный момент акылым жетет ошол нерсени
kılış gerek, bирок kıla alбасам керек да, күчүм жетпесе керек. Ошондо мен эмнени ойлочумун да, күнүгө 50 сом берет эле, 50 сомду алып апама апарсам, апам там апам ошол 50 сом менен дагы 50 сом менен дагы дари сатып алат деп мен ошону гана ойлойт элем да. Ондон башка эч нерсени ойлобойт элем. Мага абсолютно эч нерсе келбейт эле. Эки пасу ондо грузчиктери деле жокпу же билбейм. Өзүм мусорду ташыйт элем да. 2 челек мусор болуп кетти эле. Аны жуйт элем. Буну официанттар келип, муну кылып бер, аны кылып бер дей берет эле. Кыла берет элем. Тамак деле жей албайт элем да. Тамакты ашкандарын бекитип коет элем. Үйгө салып берет элем. Ал үйгө жеткиче катып кетет эле да. Катып кетсе деле үмүт кылып салып берет элем да, ошолар жейт деп. Анан жей албайт болчумун тамакты, себеби ону жеп атканда бир туугандарым эсиме түшө берет эле. Азыр 2000-жылкы ийиним бар, укам. Ошо маалда даже ошо 2 жаштагы бала болчу да. 2 жаштагы бала түшүнөт эле да, что нан түгөнүп калышынчы, нанды сындырат эле дагы төшөктөрүн тайнатып коет. Ар ким өзүнүн жашоондай жаным мындай бир ушундай моменттер болуп калды. Анан ошентип окубаганымдын себеби ошол болуп калды да. Мен окубай, анан Кудайга миң халла шүгүр, апам сентябрда окууга барайын десем, апам до сих пор комадан чыга элек. Ошон үчүн айтам да, атадан 6 болсоң дагы бир жалгыздык башта бар да. Апамдар 11 тууган. Кудайга шүгүр, мен апамдын туугандары жардам бербейт дебейм, жардам берип атышты, бардыгы эле больницанын оозунда калды да. Ошондо анан бардыгы эми постоянно боло бербейт экен да. Биз өзүбүз намыстандыкпы, өзүбүз кылабыз мындан биягы деп калганды өз мойнубузга алган үчүн акам ал жактан алып келет, биз бул жактан алып келебиз. Ошентип апам больницадан чыккан күнү, комадан чыккан күнү палатага мен иштен чыгып кеттим да. Ошондо декабрь болуп калдыбы, ошо менен кайра окууга бара албадым. Ошо менен эле башка иштерде иштеп, эжем магазин иштетет эле, магазинин алып кетти. Анан ошол жакта айына 1,5 миң сомдон иштеп калдым да. Ошентип иштеп жүрдүм. Баягы апам ооруп жүргөн маалда кредит эмес, онда акча алат элек. Ал маалда процентке акча беришет эле, проценти пина кошулуп кетет эле. Ошентип отуруп, ушу 10-11 класс маалымда ошондой карыз болуп кеттик да, не знаю, ушу кыскасы болуп кеттик, билинбейт го, карызды тарта берет экен, өтө карыз болуп кеттик, 400 миң карыз болуп кеткен. Анан кийин Москвага бир акам бар эле, аталаш эле ал дагы. Апам менен атам ажырашып кеткенден кийин аталарымдын туугандарына көп неме кылбайт элек да. Анан апам ооруду деген дугу, анан кайсы балаңыз чоңоюп калды, ишке жарап калды десе, чыйрак эле ушу улкан ушуну алып кетсеңби деп сөз кылышыптыр да. Сөз кылган экен. Анан онуңуз орусча билбесе ал бул деп калды. Орусча билбесе ham иш кылат деди. Тебеле апам болбой эле мени кошуп үйдү да. Мына ушу поездга салып коем. Апам айтты, ушу поездга чыгып сен поезддан түшпөй күтүп турасың. Барасың деди. Ошол түшпөй тур, сени таап алат, мен бул жактан айтып коем деди. Ондо баягында телефон го, азыркыдай эмес. Анан акама айтып койгон экен, эжем келгиче ошол поездда күтүп отурганмын. Проводник түш десе ham түшпөйм да. Жок, мен ушул жерден алып кетиш керек деп. Анан келгенден кийин Москва бардыгыбыз эле ошол маалда келгенде билсек керек, көп адам жашайбыз. Иши жок, жатып калдым. Бир ай иши жок, жатып калдым. Орус тил билбейсиң, ал бул деп. Бул жерге барсам деле собеседованиядан өтө албай калам да. Разрешение работа күтүп калдым. Ошентип отуруп ишке киргенден кийин жанагы 16 миң акча төлөйм дегенде мен айттым да, эжем менен сүйлөштүм. Давай эже ушунун ночун денин дагы мага сүйлөшүп бер дедим. Москвага келгенден кийин дагы ночтен иштей бердим да мен. Bir ayda 32 миң айлык алат элем, иштей берет элем, иштей берип 1 жылда кутулуп бүттүм. Кутулгандан кийин менин максатым мындай болуп калды да. Мен мындай жакшы жашоону элестете алган эмесмин. Арфлемге келип эми элестетип атам да. Себеби мен эмнеде жашадым? Болгону 2 комнат үйдө жашадык, машина барбаган бир тоодо жашадык. Мен ошо Абдыкаратада иштеп жүргөндө
жакшынакай кийинип алып машинасы менен адамдар келип кетет эле. Булар кандай адамдар, булар миллионердин балдары болсо керек, ошон үчүн ушундай жерлерде жүрөт да деген бир ичимде мындай сезим, кичине сезим пайда болгон да. Анан Москвага келгенден кийин деле бир ишке кирдим, ошол иште 1 жыл ошол эле зданияда өтүп кетти да. Күнүм эч жака чыккан жокмун. Себеби круглосуточно иштейм да, 4 саат уктайм, кайра ошол жерде иштейм. Ошентип карыздан кутулдук, Кудайга шүгүр, үй-жайды оңдодук. Анан кайра эми эмне деди, апам турмушка чык деди да. Атасы жок өстүң, эми сөз болбо, туда деген акылдарын айтты. Турмушка чыктым, турмушка чыксам жыргайм го деп ойлодум да. Барбы азыр арабызда койдук кыздар турмушка чыгып элек. Чыгайын дегендер деген. Чыгайын дегендер. Турмушка чейин азыр ушинтип иштеп атасыңарбы? Турмушка чыккандан кийин деле ушинтип иштейсиңер. Эчан ойлогоңуздар турмушка чыкканда. Мен жолдошума турмушка чыкканда машинасы бар эле. Мен ойлодум да, бунун машинасы бар экен, үйлөрүн сүрөтүн көрсөтсөм, үйү аябай чоң экен. Банкта атасы начальник болуп иштесе, кийин ошондо аңдып каласың го ошо. Ушундай жакшы жерге турмушка чыксам, менин балдарым менин жашоомду көрбөсө деген бир ошондой кыялданат элем да. Ошону эле кыялданат болчу, мен башка эч нерсе кыялданат албайт элем. Бактылуу эле жашасам деп. Себеби эмне, башка окууга тапшыра албайм да. Мен уже 20дан өтүп кетип атам. Анан ошентип жүргөндө, жок, той кылганда мынча карыз болду, кайра иштеш керек деди да. Иштедик, иштеп, менин жашоом эч өзгөрбөдү. Анан ушинтип Арифлеймге бирөө подаркага чакырат да, бирчи. Подаркага чакырат. Не подарка? Мен ким бекер подарка берсе деп ойлодум да. Мынча жакшы бирөө бесплатный подарка берсе деп Арифлеймге подаркага келсем, отургузуп эле бир нерселерди айтат да. Бир нерселерди айтат, бизнес кылсаң болот, ал кылсаң болот дейт. Анан мен кантип бизнес кылсам болот эле бу жерде деп ойлоп койдум. Подаркасы бир крем берди, алдым, кетип калдым да. Ушу кремди ham берди, ушу кремге убактымды бөлүп келдим дейм да. Как будто мен там президент болуп иштегендей. Мен ушунчалык сон убактым бардай да, плану. Эч кандай убактым жок, өзү суббота воскресенье жатам үйдө. Ошого да чакырып бир крем берип койсоң ыраазы болбой кетип атам да, жаман көрүп. Анан ошо менен убакыт өттү, биринчи кызымды төрөдүм, үйдө отурганда дагы эмне башталды? Ошол эле кембагалчылык жашоо кайра эле кайталанат да. Баламдын коляскасы жок. Бирөөлөр коляскага кошунабыз бар эле, жакшы. Ошол баласын коляскага салып ойнотуп келгенден кийин ошонун коляскасын сурап алып барып ойнотом да. Памперс алып келем, памперстин ичин төгүп алып туруп, ого кайра материал коюп памперс кылам. Ушинтип кайра эле бир бая эконом ошого көнүп калган экен да. Менимчи эконом кылайын деп ушундай бир кызыксыз күндөр кайталана берди. Ошондон оюма кызымды алып барып, кызым чоңойду, ошентип биринчи кызым чоңойду, аны Кыргызстанга алып барып таштап келдим. Апа карап туруң, мына карап туруң, иштешибиз керек экен деп. Апам бечара ону да карап калды. Анан кийин мынтип ойлоп атам да, Кыргызстанга кетиш керек. Баламды сагындым да, өзүм эне болдум. Баламды сагындым, Кыргызстанга кетиш керек дедим дагы. Иштеги ички сезимим мынтет да, улкар, мейли Кыргызстанга бар, эмне иш кыласың? Дагы посуда жуйсуңбу, Абдыкаратанын посудасын дагы жууганып барасыңбы? Же картошка сатасыңбы? Эмне иш кыласың? Же үйдө отурсаң, эмне иш кыласың деп өзүм ошондой суроо берип, анан бизнес кылыш керек экен деп, анан ошо Арифлеймге бизнес кылса болот деген нерсе бар да миемде. Когда-то уп калат. Анан секин өзүм издеп келдим Арифлеймди. Өзүм издеп келгенде Баратова Өмүркан, мен спонсорум болот, туруп койсоң Өмүркан, спонсорум. Эшикин алдына чыгып, жакшына ол отурат, бир жаш эле кыз. Анан келип, кимге келдиңиз дейт. Ушундай Арифлеймге келдим десем, бул мага компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн айтып атат да. Бул жерге дейт, тилдин кереги жок дейт. Мен тил билбеймби? Билбейм да, орус тил билбейм. Дипломдун кереги жок дейт. Мен дипломум жок да 9-класс деп. Грамотный жазыштын кереги жок дейт. Мен жазам. Бирок ошо керек болду деп. Ошол керек болду. Эми мен да, прям мен. Бу жерде дейт карьерный лестница бар дейт. Ийгилик тепкичтери бар дейт да. Каалаган доходуңузга алсаңыз болот деди да. Мен башка жакта 40 000 рубль алам. Бу жерде 40 000 рубль алыш үчүн эмне кылыш керек десем, Өмүркан айтты, тааныштарыңызды чакырышыңыз керек, зато директор болосуз, директор болгондо там красный дорожкага басасыз деди. Красный дорожка эмне экенин билбейм да. Мен даже ондой нерсени угуп көргөн эмесмин. Красный дорожка десе, эмне экен деп эле ол нерсени ойлоп атмын. Сахнага чыгасыз деди.
Анан мен ойлоп келатканда эле мынтип ойлоп келаткамда менин акылым мен бизнес кылыш үчүн менин акылым жетпейт. Мен акылы күчтүү адамдарга, күчтүү командага кошулушум керек. Мен ошолордун толкуну менен кетишим керек деген план болду да менде. Келип Кудайга миң мертебе шүгүр, менин наставниктерим өтө күчтүү болгонуна Махабат Маткаримова, Мимоза Маткаримова ушул инсандардын жардамы менен мен азыр сиздердин алдыңыздарда туруп ушул историямды айта алсам да. Бул адамдар болбогондо мен билбейм, азыр деле ошол посудамды жууп эле жүрө берсем керек эле. Менде 99% гарантия бар эле, что мен өмүр бою жугуч болуп өтүп кетишимчи. Посуда жуйт элем, пол жуйт элем да, мен жугуч болуп чет мамлекетти элестете албайт элем, элестете албаган жашоолорум болуп атат. Мен жакшы жашоону элестете албайт элем. Может, ошон үчүн биринчи келгенде 4 айда директор болдум. Андан кийин, директор болгон ушу экендер деп жатып алдым. Компанияма келгениме быйыл уже 5-жылдын 100 болуп атат да. Мен эмне кылам? Бир нерсеге жеткенден кийин уже жатып алам да. Себеби элестете албайм да. Ошон үчүн азыр бүгүн келип аткандар, сиздерге советте жатпаңыздар. Мен мынтип ойлойт элем да, жаман чарчап кеттим, ушу бир жерге барып эле жатсам деп эле ойлой берет элем. Кудайым мени ошол максатымды да, оюмду да берип койду да. Жаңы жылдан кийин Кыргызстанга барып келгенден кийин Кыргызстандагы семьямды көрдүм. Азыр эми бардыгы айтып өттү, аны айтпай эле коеюн. Менде деле ошол жүрөгүмдү канаткан жери ошол. Балдарымды сагынтам, балдарым ал жакта. Азыркы айтылып кеткен баардык көйгөй үйлөр менде дагы бар. Мен айтайын дегеним, мынада ойду тууралап ооздон чыгарыш керек экен да. Эмнени ойлоп атсаң дагы оозуң менен айтпашың керек экен. Мен ойлойт элем да, мен жаман ушу чарчап атам. Мен ушу бир жерге барып жатсам, кыймылдабай жатсам дедим эле. Ден соолугума байланыштуу 6 ай кыймылдабай жатышым керек болуп калды да. Борум 6 сантиметрге чоңоюп кетиптир да. Анан врачтар айтты, 6 ай спокойно вообще жатышым керек деди. 5 ай. Аны эмне кылды? Кудайым берди да улкан. Себеби мен Кудайдан мынтип сурайм да, Кудай, мен ушул команданы баштадым. Менин акылым жетпейт, бирок сенин акылың жетет. Ушундай күчтүү командага коштуң, ушундай күчтүү наставниктерим бар. Ушундай күчтүү команда бер дейт элем. Мага Кудайым эмне сурасам берет да. Кудайга миң мертебе шүгүр. Күчтүү наставниктерим дагы бар, күчтүү командам дагы бар. Мына Чачке Абдрахманова 2 айлык баласы менен келип азыркы күндө менден өтүп атат да. Ушундай күчтүү командам бар. Шадиева Махбуба өзү менен өзү эле ушундай. Бул эмне? Буну мен эмне кылам? Мен мынтип айтам да, менин командам күчтүү болсун, менин спонсорлорум күчтүү болсун, ортодо жүрөм. Alma pış, dükkündü, ozma tüşte otura vermesin. Alma tüşte. Мен Кудайдан сураганымдын бардыгын алам да. Эми ортосунда жүрө берейин дебейм. Мен Кудайга миң мертебе шүгүр, инсандык өсүү бар. Өстүм да. Мен ушул жерге келип өсүп атам. Күндөн күнгө өсүп атам, сүйлөштү үйрөнүп атам да. Кудайга шүгүр, компьютерди элестете албайт элем, компьютер кармаганды үйрөнүп атам. Да, кымбат телефондорду кармаганды деги эле үйрөнүп атам, бар жокту. Кудайга миң мертебе шүгүр. Ошону айттым да, ушу орунуям сурап алып атпайымбы? Орунуям берип коюп атпайбы? Ошон үчүн бүгүн келдиңиздерби? Бүгүн спонсоруңуздар эмне десе, кайерде жүрүп золото жаптың? Оюң берип коюн сен. Кыргызстанда жүрдүм. Мен золотону ачтым, сразу 8 каталогдон кийин эле жаптым да. Кыргызстанда жүрдүм, үйдө жаттым да, ден соолугума байланыштуу. Ушинтип эле золото өзү эле жабылып калды да. Сен больницада жатап элең, золото? Больницада жатат элем. Точно, больницада биринчи диагнозум чыккан. Барып анализ тапшырып келгенде мага мынтип айтты. Анализ тапшырып келгенде, сенде чота гепатит В диагнозу бар дай деп койтат да, жакшы айтпайт. Анан эмне кылыш керек десем, диета кылышым керек деди. Анан диета кылышым керек турбайбы деп мынтип жүргөн маалда мен ден соолугумду ойлодум, мен группамды ойлободум да. Доктурда жатып калганда золотону жаптым, мага 5000
536 ming rubl akça жазылды да. Bonusları менен кошо түштү да. Bonusları менен кош түштү. Бул дагы болсо когда-то ошо Арфлеймди тандап чыгарган решение мани спонсорлорумдун күчтүүлүгүнөн болду да. Мен не демекчимин, эгерде мен ошондой койчу Арфлеймди мен адам чакырыш кыйын болуп атабыз. Ерфим чыдабайт да. Ерфим чыдабайт. Аферисттерге кошулбайм дегенде. Аферисттерге кошулбайм. Кыргыздар комментарий жазды. Өздөрүнчө эле аны айтып берет. Миллион жол жаздым. Адам болуп Патриот. ошондой болуп жүргөнүмдө мен азыр Чыгышке деп жаздым. үйдө 5 ай жаттым да, 5 ай, даже 6 ай. 6 ай жаттым. Если мен дагы ошентип азыр прямой трансляцияда сүйлөгөндөрдөй сүйлөп жата бергенимде мен семенный бюджеттен кетирмекмин да. Абадан келбейт. Абадан келсе жүрөт. Семенный бюджеттен ден соолугума ошол жактан кетирмекмин, кредит алмакпыз, ал кылмакпыз да. Азыр жаттым, акча түшүп атты да. Кудайга миң мертебе шүгүр. Арфлейм бул баягы Арфлеймдей бизге чоң атабызда камп көргөн эмес да. Чындап. Өздөрү өтүп кетип атты. Эки ага бир туугандардын бирөөсү өтүп кетти. До сих пор бул компания жок болуп кетти да. Менин чоң атам өлдү. Не болду? Тапканды тоже аркасынан кетти да. Ошон үчүн туура компанияга келдиңиздер, туура командага келдиңиздер. Ар бириңиздин спонсоруңуздар күчтүү, эгерде өзүңүздөр күчтүү болсоңуздар. Анан жок мен кыйынмын, мен билеммин, сен үйрөтпө деп ойлосоңуздар дагы туура ойлойсуздар, сиздер кыйынсыздар. Жок мен кыйын эмесмин, сен билеткесин мага бир нерсени үйрөт десеңиз дагы туурасы ойлойсуздар да. Себеби жана Махат эже бизге жакшы сөздү айтат да мынтип. Бимоз эже айтат, бул жашоодо араба минсең дагы меле Бимоз эже. Ол биздин тайребиздин сөзү ол. Эшек минип кы десең да өтөсүң бул жашоодон, тулпар минип чу десең да өтөсүң бул жашоодон. Бирок метродо жүрсөң дагы, Мерседес минсең дагы өтөсүң. Бардыгыбыз өтөбүз бул жашоодон, бирок ар ким өзүнүн жашоосу өзүнүн колунда, балдарына кандай жашоо калтырып кетет. Да сиздер жүрөсүздөр, жана Махат аябай сонун айтты да, мен 3-чү поколениям депчи. Биздики азыр биринчи болуп аткан болсо, биздин мен айтсам да, азыр эрге тийгенде кыздар, бойдок кыздар азыр деле иштеп атасыңарбы, эрге тийгенде деле иштей бересиздер. Энелер азыр иштеп атасыздарбы, сиздин кыздарыңыз дагы, балдарыңыз деле ушул эле иштейт. Баягы көргөн сабакта айтылгандай эле, уядан эмне урса көргөндө ошону аласың болуп эле. Ошондой болот да. Ошон үчүн жашообуздун фундаментин ушу Арфлейм менен курдукпу, курайлы дагы жакшынакай бир жашоо куруш бул өзүбүздүн колубузда да. Ошон үчүн бүгүн чоң рахмат, айда